Урматтуу мекендештер, сиз Москвада иштеп, кирди чыкты кызматына муктаж болсоңуз, биздин кызматтан пайдаланыңыз. Биздин компания эң акыркы үлгүдөгү унаалар менен камсыздалган. Салондо акысыз Wi-Fi бар, жана документтер жагынан жардам беребиз. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Байланыш үчүн номерлерибиз +7 926 725 38 85 +7 999 997 46 76. Кытайлар уруп сабап денесин кескилеп ойногонун айткан жабырлануучу жана жанында кайрылуу жасап жаткан карыянын видеосу социалдык тармакка тараган. Видео кайсы учурда тартылганы, окуя кайсыл жерде болгону тууралуу так маалымат жок. Кескилеп ойногондун себеби эмнеде болгон айтылган эмес. Видеодо президенттин бул окуяны көзөмөлгө алуусун суранып жатканын угууга болот. Шашылыш билдирүү жасайын деп турам. Айланайын калкым, угуп алгыла, көңүлөргө түйүп алгыла. Кечеги келген Кытайлар өзүнүн зордугун, зомдулугун көрсөтүп жатканды угуп алгыла. Кече эле биз президентке катышып карадык эле. Айланайын президент, ушу Кытайда иштеп аткан жаштарыңдын сөзүн угуп койчу. Жаштарыңдын сөзүн угуп алчы, жыйынтык чыгарчы. Жаштарыңдын дегенин ордуна президент биздин сөздү укпады. Президенттин ордуна Кытайлар укту анын сөзүн. Кытайлар уруп туруп ошо сүйлөймүн деген жаш балдарды айланайын калкым, укмуштай уруп кече урганы эчтеке эмес, тилип эмне деген сундук, тилип карагылачы, кандай тилген, колдордун тилгени бар, баштарынын тилгени бар. Бул эмне деген сундук? Бул Кытай бизди басынтып алган деген сундук. Бул Кытай бизди адам катары санабады деген сундук. Эмне кылабыз? Айланайын калкым, ойлогула, эстегиле. Мына карачы мына балдарды. Эмне себептен ушул балдар ушундай болуп, карачы кандай болуп турат? Азыр мына больницада жатат. Больницадан тура албай жатат. Эми мен кайрыларым, ар бирибизге кайрылам. Сен кыргыз болсоң, сен чын эле кыргыздын каны сенде болсо, таап берчи ушул балдарды. Таап бергиле айланайындар, ким болду ал болсун. Мейли органдарбы, мейли ким болсун. Бирок таап туруп, ушул баланы жасагандай, аларга дагы чийгилечи лезба менен, башына аткылачы укол менен. Айланайындар, мен ушул жаным кашайып, улуулугумун менен мен суранып атам айланайын кыргызым. Ойлонгула, түбүңөрдү ойлогула. Бүгүн кече келген Кытайлар бүгүн бүтүп атса, эртең эмне кылат? Бүрсүгүн эмне кылат? Андан кийин эмне кылат? Бир эле сөз үчүн ушул баланы ушундай кылды. Бир эле сөз үчүн, зыянды төлөп бергиле деген сөз үчүн алдык. Мынакей, кайрылбаган жер калган жок. Балким мындан кийин ойлонушар. Балким ушу биздин органдагылар бүгүнкү азыркы таап берсин деп биз маселени катуу коюп атабыз. Таап берет деп ойлойм. Эми ага чейин таап берер, таап бербесе, таап бере турган жигиттер, көрсөтө турган жигиттер таап берсин. Мына ушу